Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Урматтуу төрага, регламенттин 79 беренеси боюнча бизде 5 мүнөткө чейин сөз берилет деген жазылып калган да. Анан кайсы бир жылы токтом кабыл алып, биз 3 мүнөт менен чектеп койгонубуз бул туура эмес да. Эми ошону болсо да мен ойлонуп көрүшүбүз керек да. Мен башкы прокурорго айтат элем, мына сизге берген маалымат боюнча 9-20 кылмыш иш өткөн жылда кыскартылган деген. Ар кандай себеп менен. 920 кылмыш иш. Бул эмненин белгиси? Айрыкча мына Фин полиция 411 иш кыскарылып тур. Бул эмне шабашка болуп калдыбы? Козгоп коркутуп, анан кыскартып атабы? Бул чоң анализ кылышыңыз керек. Эмне себептен да болуп атат? Алдын ала козгоп туруп, анан аягына жеткирип туруп, кыскартылган бул жакшы эмес да. Же башынан баш тартыш керек. Бүгүн эми кодекске ылайыктуу ар бир аз каттоону өтөт. Бирок ошондой болсо деле муну анализ кылып бир жыйынтыкка келбесеңиз, бул жаман нерсе да. Анан төрага давайте акылдашып көрөлү. 5 мүнөткө чейин болсо 5 мүнөткө чейин берели. Анан ортого чыгып алып регламентти бузуп сүйлөбөйлү деген да. Исхак Аксаматович, биз регламент менен кетип атабыз. Суроолорго 2 мүнөттөн, талкууга 3 мүнөттөн деп ушундай чечилген. Же ушундай чечилген. Сөздүн башында токтом менен кабыл алганбыз, мен ошо менен кетип атам. Эми сиз сунуш киргизиңиз, карап көрөбүз. Адан эч запрет жок. Исхак Аксаматович. Урматтуу депутаттар, анда мен ооз-эки сунуш берип атам. Регламенттин 79 беренесине ылайык пренияга 5 мүнөткө чейин ар бир суроо берген киши же сүйлөшө турган киши кааласа 5 мүнөткө чейин сүйлөйт, кааласа 1 мүнөт сүйлөйт. 5 мүнөткө чейин. Аны чектөө туура эмес. Ушул токтомду жокко чыгарыш керек да. Туура эмес токтом болчу да. Бир маселе боюнча кабыл алынган токтом болчу. Алып кириңиз, карайбыз. Жооп кириңиз эмес, мен сизге айтып атам төрага. Эмнени айтып атасыз мага? Мен сизге жооп берип атам, Исхак. Жок, ал токтом ошондой маселе. Эмнени айтып атасыз? Мен чечип аткансыз. Ушундай чечилбейт, Исхак Аксаматович. Сиз чечишиңиз керек да. Жалпы бул жерден палата менен чечилет ал. Жок, дош менен чечилбейт да, ал закондо жазылып турат да. Мен колуман эмес ал. Добуш менен Түшүнбөсөңүз кабыл анда. Мен байлап койгон сүйлөө мага асыласты. 6-чы микрофон. Урматтуу Дастанбек Артисбекович, ачууңузду келтирбеңиз, сиз төрагасы баарына чыдашыңыз керек. Төрага негизи атадай эле болот.